Балыкчы шаарындагы 23-июнь мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин кесиптик майрамына арналган иш-чарада шаар мэри шаардык кеңештин төрагасы куттуктоо сөзүн сүйлөшүп, ары түйшүктүү, ары жоопту кесип ээлерине мындан аркы ийгиликтерди каалашты. Шаарыбыздын алдыдагы потенциалы жакшы. Мунун баары жетишип атканыбыз сиздер менен биргеликте мамлекеттик кызматкерлер салымы абдан чоң. Мамлекеттик кызматкерлерди карап отурбастан биздин жаштардын ынтымагыбыз, ардагерлерибиз баары Абдыманап Жидибаевич ушул жерде иштеп кетишкен, бирок бияктан кетишсе дагы улам бизге келип өзлөрүнүн акыл насааттарын айтып, шаарыбыздын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө салым кошуп жатат. Бул бизге дем күч берет. Кудай буйрса алдыда жакшы ийгиликтер болсун. Канча кылымдан бери өзүнүн үрп-адатын, каада салттын, маданиятын жоготпой, бирде чайпалып, бирде төгүлүп, бирде толкуп, бирде толуп, бирок ошол нерселерди жоготпой бизге мурас калтырып бүгүнкү күнгө жеткирип турган ошол ата бабабыздын эмгегин баалап, биз дагы ошону татыктуу улап кийинки муунга өткөрүп беришибиз керек деп эсептейм. Кыргыз Республикасынын социалдык коргоонун мыктысы төш белгиси менен социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын кызматкери Шайыркүл Мамбет Жунушева сыйланды. Төш белгинин ээси 16 жылдык эмгек жолунда мындай сыйлык мындан ары дагы күжүрмөндүк менен иштөөгө дем күч берерин айтат. Бул кызматты аткаруу менен ушул көп жылдан бери иштеп келген ишимдин үзүрүн көрүп, ушундай мамлекеттик төш белгини алып отуруу мен үчүн чоң сыймык жана толкунданууну алып келди. Бул мамлекеттик кызмат өтө жооптуу жана үзүрлүү эмгек деп ойлойм. Ушул күндөн пайдаланып, бүгүнкү ушул учурда пайдаланып, бардык өзүмдүн кесиптештеримди, жалпы мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди бүгүнкү майрам күнү менен куттуктайм. Алар ушундай мамлекетке өздөрүнүн өсүшүнө салымдарын кошо беришсин, ар дайым ден соолукта болушсун жана биздин мамлекетибиз мындан ары дагы өсүп өнө беришин каалайм. Силерге мен айтат элем, бул силердин кызматыңар аябай жооптуу кызмат. Ошон үчүн калык менен өзүңөрдү жакшы алып жүрүп, адептүү, сапаттуу болгула, иштеңерди так аткарып, чынчылдык менен аткарып, ошо жамааттын ошо ишеничине актагандай болгула. Силерге мен дагы бир айтат элем, ишиңер ийгиликтүү болсун, асыңардагы көп жумушуңардагы ийгилик жүрө берсин. Балыкчы шаардык мэриясынын жана шаардык кеңештин атынан ардак грамоталар мамлекеттик жана муниципалдык кызматта үзүрлүү эмгектенгендерге тапшырылды. Өз кезегинде шаардык мэрияга дагы коомдук бирикмелер, борборлор тарабынан ыраазычылыктар айтылды. Салтанат Керимкул кызы, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары.